Бул үйдө жакында эле чоң жоготуу болду. Кан жутуп кайгы менен санааны бирдей көтөрүп жашап жаткан Обагүл Идирисова 11 жаштагы Чырактай кызын жоготуп отурат. Аталган окуя ушул жылдын 11 март күнү орун алган. Анда маркум Гүлзейнеп Галбаева ошол күнү эртең менен эрте Келечек жаңы конушуна жайгашкан номер 87 мектебинде сабак учурунда белгисиз себептер менен жүрөгү токтоп каза болгон. Бул видео материалда ошол окуянын чоо жайын, тараптардын версияларын уктук. Оор жоготууну башынан өткөзүп жаткан эне мектепке жашынакай кирип кеткен кызым 1 саатка жетпей каза болуп калды дейт. Ой кызым ай, сени күчөңмен өлбөйүнбү жаным. Бул баланын күйүтү жаман экен. Таптаза болуп өлүп калды. Энтегенетай. Кандай кыялдар бар эле? Келечекке койгон. Келечекте бул кызым апа мен врач эле болсом бу дейт эле да акыры күнүнчө. Ана хиджаб кийсемби, намаз окусамбы деп неме болуп калганда акыры күнүнчө. Жеңеси такыбап ошонун арабча тамгаларды үйрөнүп, сүрөлөрдү үйрөнүп, Курандарды окуп атканда акыры күнүнчө. Аябай спокойный мындай неме эле да, мындай кандай десем, акылдуу эле да, өтө акылдуу кыз болчу да. Мектепке акыркы жолу сиз өзүңүз Мектепке өзүм жеткирип бардым да. Көрсө акыры коштошуп окшойт ошондо. Буту тарткан эмес экен да көрсө. Оордум деген эмес, кечиктим деп коркуп барган да. Аябай мындай кечиккиси келбейт эле да, мындай тартипти жакшы көрөт эле. Кечиктим деп коркуп кирип кеткен да бирокчу. Ошондо бирөө бир нерсе деген да. Ошондон болбосо окуп эле жүргөн да. Кечикпей эле барып аткан, ошол күнү кечигип калган да. Түндө эле издеп калам. Экөөбүз жатат элек да. Түн менен кыздарым уктабай чыгат, балдарым уктабай чыгат. Күнүгө ыйлашат да, таң аткыча ыйлашат. 5те укташат да. 5те таң амал 5те укташат. 10да турушат да кыздарым. Ордун издейт экенсиң, баары бул 6-чы кызым. Баары орду башкача экен да. Кызым Галбаева Гүлзейнеп 11 жашта эле. Келечекте ушул номер 87 мектепте окуйт эле. 2 класска чейин, жарым жылдыга чейин шаарда окуган, 24 гимназияда. Анан жакыныраак болсун, өзүмө жакыныраак деп бул жерге алып келип алгам да. Ошондон бери окуп жүргөн. Эч кандай ооруган эмес да. Бул 2015 жылы операция болгон жүрөктөн. Ал 12 000 сомдук операция болгон да. Кызым удачный болгон, андайлар көп, бардыгы эле жашап жатат. Врачтар айткан эмеспи ошо операция болгондон кийин эч кандай эмне коркунучтуу эле жок деп? Жок, коркунучтуу жок деген психикалык жактан жабыркабасын деп айткан да. Ошо психикалык нагрузка болбосун деген да. Психологиялык нагрузка болбосун деп ушинтип айткан. Анан оор нерсе көтөрбөсүн, физический жактан мындайлар көп эле жашап жүрөт деп айткан да. Бул жөндөн жөнүнө мени директор күнөөлөп, неме кайра өлгөн үстүнө көмгөн кылып мени күнөөлөп атат да. Баласы оорукчан, ошон үчүн өлүп калды деп ушинтип атат да. Өлгөн адамды дагы жөн койбой атышат да. Мында кызым ошол 11 март күнү ушул жылдын эртең менен уктап аткан, анан өзүм тургузуп, кызым мектепке барасың десем, апа кечигип калдым деди. 7:30 тургузгам да. Анан мектеп жакын да бизге. 2 мүнөттө апарып коем дедим. Туруп чайын ичти, кийимини өзү кийди. Анан апардым. Анан айткан кызым, мени паркка апарасың деп. Жакшы эле күлүп жайнап барганда, өзүм машина менен жеткирип койдум. Анан кирип кеткенге чейин өзүм карап турганмын. Анан өзү коркуп кирген болуш керек, мен кечиктим деп. Ал жерде бүт медайымдар, завучтар, директорлор, ошол жерде дежурный мугалимдер, дежурный окуучулар туруп текшерип киргизишет экен да.
киргизген. Ошондо кирип экинчи этажга билбейм, видеокамераны өчүрүп салганда, эмне үчүн өчүрүп салган, менин ушул мага таң калыштуу болот. Бул мектептин директору Жаңыл Исанова ошол видеокамераны өчүргөнүн бир себеби бар да. Бул жерде бала өзү кечигип, коркуп кирип атса, наоборот, поддержка кылып, өзү билет, мен түшүндүрүп айткам, мен мурда операция болгон, бирөө түртүп жибербесин экинчи этаждан деп ошентип айтып эле жүргөм, бардыгы билишет. Даже прививка албасын деп айткам да. Эмдөөкө эле албайт, жүрөк менен операция болгондор эч кимисе. Алар билишет. 5-6 күн мурда дагы класс жетекчиси менен сүйлөшкөнмүн. Бул жерде медайым айтып атат да, эми мындай температурасын текшерсем 36,5 деп атат да. Ал эми азыр эки түрдүү сүйлөп атышат да. Анан ошол жерде поликлиниканын медсестралары, анан ушул мектептин кээ бир мугалимдери жок, температурасы бар эле, башы ооруп аткан деп айттыңыз го деп мени курт-томот кылып жала жабып атышат да. Мен күйүп турам, жүрөгүм кан толуп атат азыр. Бул баладан айырылган өтө оор да. Жоопкерчиликтен качып, кайрадан мага жала жабып атышат да. Эч кандай мындай болгон эмес, кызым таптаза болуп кеткен да. Эгерде мен ооруп, бир нерсе болуп калса, мен энемин да. Эне эле эмесмин, медикмин, мурда педагог болуп иштегенмин. Бүт психологияны жакшы билебиз. Мен жөнөтпөйт болчумун. Бул жерде жөндөн жөн эле булар жоопкерчиликтен качып, мага күнөөнү коюп атышат да. Баласы ооруса эмнеге алып келет мектепке? Анан ошондой мен бала ооруса апарбайм да. Ошону медайым көргөн экен, балаңыз шалдырап, билет не болуп кирип кетти деп. Ал жерде, значит, директор завуштарда көргөн да. А эмне үчүн киргизди? Эмне үчүн уруксат берди? Ал мектепте болуп жатат. Мектепте болгондон кийин мектеп жооп бериш керек да. А үйдө болсо мен өзүм жооп берем да. Багүл Идрисова ошол күнү кызын мектепке жайгашкан видеокамерадан карап чыгуу үчүн аталган мектепке кайра барганын кошумчалады. Эмне үчүн ошол видеокамераны өчүрүп салды? Ошондо бир кепил неме бар да, ошон үчүн. Болбосо өчүрбөй, даже Мусаев тергөөчү дагы барып видеокамераны көрөйүн десе уруксат бербей коюптур да. Тергөөчү да айтып атат, мен бардым деп атат да. Уруксат бербейт деп, берген жок деп. А эмне үчүн аларга уруксат бербеген? Мен деле 3-4 жолу бардым. Киргизбей бекитип коет, көргөзөт. Жок, мындай деп мени алдап кетирип салат. Орус келсин, өзү видео наблюдениеден койгон орус бар. Мен азыр чакырам, чакырбайт да. Калп эле ошентип 4 жолу мени алдады. Анан мен атайын специалисттерди алып келип көргөзсөм, ал специалисттер айтты: аябай жакшы экен видеокамерасы. Жок дегенде 1 айга сакталыш керек. Өчүрүп салыптыр деп эле айтышты. Тиги ошол окуяны айтсаңыз, ошо кызыңыз класста эмне болуп атат? Бул экинчи этажга ошол бир нерсе кылышканда булар шок болуп чыкканда, кыйналып, болбосо жакшы болуп кеткен да. Кайсы эне өзүнүн баласына жамандык каалайт. Мен ошондо чыккан экинчи этажга кызым, кыздар айтат, ошондо ойлуу чыкты дейт да. Значит, бул жерде бир нече этажда бир нерсе болгон да. Чыгып, анан курткасыны, шапкасын чечип отуруптур. Отургандан кийин ошол информатика сабак экен. Берги кабинетте кийимдерин чечип, анан наркы кабинетке барып окушат экен. 2 кабинетте жүрүшүптүр да. Ошол 20 кабинетте деби информатика, ошол директордун оң колу Махабат деген тууган болот экен. Ошол көңүл бурган эмес да. Көңүл бурбай, ошентип бала аябай кыйналыптыр, окуучулардын айтуусу боюнча. Мындай дем албай кыйналды, бирок эжекеге айткан жокпуз дейт да. Кыйналып атты, мына жерин кармап эле кыйналып атты дейт да. Ушундай дем ала албай өпкөсүн кармап дейт. Ошондо мен көрдүм, маскасында чечкен эмес да. Маскасын чечсе урушат да. Байкуш кызым маскасында чечкен эмес да. Ал эжекей дагы ошол көңүл бурган эмес. Кайдыгер да, кайдыгер. Ал өзүнүн жумушу менен жүрө берген да. Ар бир мугалимге, окуучуга көңүл буруш керек. Ошондо кусундусун жутуп алдыбы? Мен көрдүм кийин маскасына. Кусунду турат. Оозунан пена чыгып кетиптир. Ошондо тиштешип, оң жакка буруп эле, анан оң жакка бурулуп жыглайын дегенде, анан окуучулар айта баштаптыр да. Ошого чейин дагы көңүл бурган эмес да. Бала кыйналып атат, өзүнчө отуруптур, компьютерге отурган эмес.
Ошентип отуруп чуркап келдим, мен кармап калдым деп атат да. Ошол мезгилде эмне үчүн сразу мага чалса болмок да. Биринчи жардамды көргөзгөндү билбейбиз деп атат да, мында Жаңыл Исановачы директор. Медайым да айтып атат. Биз биринчи медициналык жардамды көрсөткөндү билбейм. Көрсөткөндү билбесе ал жерде эмне үчүн иштеп атат? Мен бардыгыбыз ата-энелер балдарыбызды ишенип жөнөтүп атабыз ошо директорге. Мугалимдерге медайым бар деп ишенип жөнөтүп аткандан кийин ал жоопкерчиликти сезиш керек да. Кызымды оорулуу деп мектеп директору жоопкерчиликтен качып жатат дегенине мурда кийин оорубаган кызын жүрөгү токтоп калганына дагы деле ишене албай жатканын айтат. Мектепке киргизбеш керек болчу. Бул биринчи неме. Экинчи видеокамераны өчүрүп атат. Үчүнчүдөн ошол класска кирип бала канча кыйналды, ошол убакытта дагы караган эмес да. Мында махабаттын дагы күнөөсү бар. Кайдыгер. Кызыма ошондо биринчи жардам көргөзгөндө мындай абалга туш болбойт элек да. Мейли жардам көргөзбөсүн, биринчи ата-энесин чакырыш керек болчу да, чынбы? Аларды эмне жөнөтөт түштөн кийин? Убагында жардам көрсөтүш керек болчу. Түштөн кийин эмне үчүн өздөрү жоопкерчиликтен качып коркуп атат? Андан кийин аксакалдарды жөнөттү, имамдар жөнөттү. Мен айттым, көнбөдүм, кечирип кой кызым, бизди Жаңыл Исанова директор жөнөттү деп айтышты. Алар ачык эле айтты. Ыргал да айтты. Жаңыл Муталиповна айтты деп. Кечирим сурашып, эми өткөн өттү, кеткен кетти, эми Алланын иши да дейт, Кудайдын иши. Кудайда сактансаң сактайт да, Кудайдын иши деп эле бардык бала өлө берсе кандай болот? Анда бүт эле операция, жүрөктүн операция болгон адамдар өлүп калса, Кыргызстанда эч ким калбай калат. Кыргызстан биринчи орунда турат, жүрөк боюнча. Себеби биздин өтө булганыч өлкө үчүн жүрөк менен биринчи орунда турат экен да, оорган боюнча. Көпчүлүк операция болгон, эмне үчүн алар өлбөйт? Алар иштеп эле жүрбөйбү? Жашап эле жүрүшпөйбү? Бул жерде психологиялык жактан запкы жеген да кызымчы. Ошо ооруп атканда киргизип жиберген. Андан кийин завуштар келди, директорлор келди, өздөрү келди. Директор айтат, мен кечирип койчу, мени айдатканда эмне пайда деп атат да. Бул жерде директорлук эле милдеттен айдалбастан ал мыйзам чегинде жооп берсин. Мында бир адам өлүп отурат. Мен кызымдан айрылып отурам. Шулардын шалаакылыгынан, кайдыгерлигинен мен кызым бул дүйнө менен коштошуп отурат. Буларга эмне? Эгерде чиновниктердин балдары же депутаттардын балдары окуганда, мен ордунда ошолордун чиновниктин баласы болгондо өтө чуркайт эле. Эмне үчүн карапайым адамга чуркашпайт булар? Эмне үчүн поликлиникада врачтар жок десе дагы ошол жака апарып салган да? Скорыйды чакыргандан кийин күтүш керек. Эгер биринчи жардамды көргөзө албагандан кийин мени билишет медикемди. Чакырса болмок да. 5-6 эле жакынбыз. Бизди АНСЖК класс жетекчиси 1,5 сааттан кийин чакырып атат да. Атасына чалган экен, мен телефон үйдө калып кетиптир да. Атасына 8ден 11 өткөндө чалыптыр. Бала такыр болбой калганда мектеп поликлиникага жеткиргенден кийин анан бизге чалып атат да, эртерээк чалбайчы. Баланы бунда приказ берген Жаңыл Муталиповна директорубуз. Ошол баланы поликлиникага жеткирип салга. Бир нерсе десе, оорукчан деп коебуз деп ойлогонда буларчы кайдыгерлик да. Жеткирип салгыла, анан кийин апасын чакыргыла. Менин айта турган өтө баланы жоготуу өтө оор да. Баланы жоготуу өтө оор. Өздөрүнүн башына барган эмес, билбейт ошон үчүн. Бул жерде мен талабам, мындай адамдарга орун жок, иштен кетсин. Ошол учурда поликлиниканын врачтары дагы иш ордунда болгон эмес, кайдыгер. Акчаны көтөрүп берсин деп кече митингге чыгышты врачтар. Бирок акча эле деп калышканда бардыгы. Эмне үчүн иштешпейт? Иштебей эле акча дей беришет. Акчаны көбөйтүп атат врачтардыкынчынбы? Мугалимдердикин да көтөрүп атат. Бирок иштешпейт. Бардыгы кайдыгер мамиле кылат. Акча берсең карайт, акча бербесең карабайт. Акча берсең мектепке алат, болбосо жок да. Мен айтам, ушул мектеп директору иштен кетсин, ага тиешелүү болгон завуштар, ошол жерде информатика, АНСЖК класс жетекчиси Медайым Өлмөскан. Мыйзам чегинде жооп берсин. Мен ушул талапты коем.
Мен до конца күрөшөм. Bir тамчы каным калгыча күрөшөм. Таптаза кызымды орукчан деп адамдарга ушундай атат келген адамдаргачы. Кызым таза болчу. Жок дегенде кызым инвалид болуп калса дагы мен шүгүр демекмин да. Мына бул дүйнөдөн кызым өтүп кетти. Мен айтат элем, бүт мектеп директорлоруну 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл иштеген мектеп директорлоруну иштен кетүүсүн талап кылабыз. Иштен кетирип туруп, жаңы реформа кыймылы жүрсүн деп мен Садыр Жапаровдон суранат элем. Ушул жерде сабак даярдайт элек, ооба. Анан мынуки жаңы сумкасы быйыл окуй баштады да, онлайндан офлайн өткөн да. Барып эле жүргөн, күнүгө эле велосипедтеп, роликтеп, мынун жерде ойноп эле күлүп эле жүргөн. Эмне үчүн орукчан болсо, ошол велосипед тепкенде эле жанчып кетсе болот эле да, чынбы? Мына 5 күн мурдагы болгон окуяда мен 50 жылдык кечен болгон кафеде ойноп, бийлеп, жакшына болуп жүргөн. Мынуки. Акыркы түшкөн сүрөттөрү да 5 күн мурдагы. Аттаган кызымдын мүнөзү шайыр, таза, шайыр, өтө намыскөй, акылдуу. Сабактардан артта эмес, алдыда эмес, орточо окуйт эле да. Аябай англис тили, орус тилин жакшы көрөт эле, математиканы жакшы көрөт эле. Аябай намыскөй болчу, бирөөгө калп сүйлөбөгөн, бирөөгө зыян тийбеген. Өтө мээримдүү, боорукер эле да. Эч качан урушпайт элек да. Өзү негизинен өзү психология жактан запкы бербеш керек да балагачы. Муну жакшы эле жүргөн монтип эле. Эч кандай оорудум эмес. Эч качан оорудум деген эмес. Оорудум десе мен больницага тез-тез эле көргөзүп турам да, ар 6 айда эле. Ар 6 айда эле текшерип турабыз. Оорудум деп оорусам мен эмне кылам? Мындай ызы-чуу тополоңду каалагым келбейт да. Мен да кызымдын тынч жатканын каалайм. Ушул мен акыйкатка, чындыкка жетейин деп кече мен Садыр Жапаровго бардым, президентибиз Садыр Нуркожоевичке бардым. Анын да баласы өтүп кеткен. Мен бир гана баласы өтүп кеткен түшүнөт. Ошон үчүн барсам киргизбей коюшту да. 1-2 күндөн кийин киргизебиз депчи. Бирок кабыл алышты. Ошол жерде плакат кармап турдук ыйлап. Бала чакам түнү менен ыйлап чыгышты. Түнү менен укташпайт булар. Маркумдун чоң атасы бул окуяга тиешелүү адамдар өз жазасын алсын деген талабын азыркы убакытка чейин коюп келет. Бирок тиешелүүлөрдөн тыянак чыкпай жатканын айтат. Көп жерлерге арзандык. Реакция жок. Мына саламаттык сактоо министрлиги, билим берүү министрлиги, Бишкек шаарынын мэриге кайрылдык. Бирок алар эч кандай мындай текшербейт, карабайт. Бизди карабайт. Сиздин талаптарыңыз кандай азыр? Мен талабым мектептин директору жана мектептин медайымы класс жетекчиси ошол информатика сабагынан берген махабат ушуларга Кыргыз Республикасынын мыйзамынын чегинде жаза колдонсун, алар мектепти бошотсун. Булар эч билими жок, окуучулардын ден соолугуна карабаган мындай мугалимдер да жаңы мугалимдерди коюшун талап кылам. Мыйзам чегинде буларга жаза колдонуш керек да. Биз азыр Бишкектин четинде жайгашкан келечек жаңы корунушунда турабыз. Номер 87 мектептен 5 класстын окуучусу Калбаева Гүлзейнеп дал ушул жерден жан берген. Айта кетчү нерсе, мектеп директору, мектеп мугалими азыркы убакытка чейин эч кандай жаза албай келет. Азыр бул окуя боюнча териштирүү иштерин баштайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Ушу мыякта карасак видео камералары бар эле бар экен, бирок видео камераны азыркы убакытка чейин мектеп эч кандай өзүнүн жоопкерчилигин албай качып жүрөт дейт да, ошо видео камераны көрсөтпөй. Ошо окуя боюнча бизге түшүндүрүп берип коесузбу кичине? Бул окуя боюнчачы биз аябай көп болгон жерлердин баарына түшүндүрмө берип атабыз да. Еще бул окуя боюнча бүгүн
акимиятта саат 2-де кызматтык иликтөө болот. Бардык структурадан ошол жака барышат. Анан улам эле бирден келип эле ушинтип келе бербей, может ошол жактан барып угасыңар. Биз азыр мен комментарий бербей эле коеюнчу. Директор болсо больничныйда. Мугалимдер ошол каргашалуу күндү өспүрүм кыздын өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүн аны аман алып калуу үчүн жасалган аракеттерин минтип эскеришти. Ушул жергечи майнер келет да, могу жерден түшкөндө камера жок, өмүр болгон эмес могу жерде. Көрдүңүздөрбү? Негизи канча камера бар мектепте өзүндө? 24 12 эшикте 12 ичинде. Бизде ар бир кабинеттерде эме жок, камера жок. Бул кыз келет. Теги жерде 19 кабинет бар да. Азыр биз кабинетный система болуп атпайлыбы? Анан ошол жерге барып, кийимин чечип келет. Мына коридордо тиги башында камера бар болчу. Анан тиги башында камера бар да. Эки жакта тең камера бар. Эки тарапта. Анан бул жактан киргенби, биз деген аны тактаганга деле убакыт деле болбоду. Каяктан кирди де. Биринчи этаждан жанагы врачта медсестрадан өтөт. Мына могу кабинет, ушулардын кабинети. Физика кабинети экен да? Кийимдерин илеткен дагы кайратчы. Жанагы 20 кабинетке барат. 20 кабинетке барат. Ушу кабинеттен ушу кулап калып атат ушу кыз, Жок, бияқта эмес, бул жактан илип, жакшынака болуп. Кийимин илип алып анан чыгып кетип подругасы менен, классташы менен тигил жакка барат. Ошондо кетип баратканда мындай жакшы эле басып эме. Аны эч ким көргөн эмес, жанында кыздар эле көрсө керек. Ошо кыздар айткан жокпу мындай өзү көңүлсүз жүргөн депчи? Ошончу, ошол эле күнү келип, апасы саат 11-лерде келип эме кылды. Балдар менен сүйлөштү. Кандай жагдайда кыз эсин жоготту. Ошол маалды бар балдар айтып беришти. Могу жерде информатика сабагы болот. Ушул жерде. Дал ушул жерде жана кыз менен информатика сабагы болгон, мугалим менен, Мафат айтып берди, жакшы болуп эле. Компьютерде отурду эле же мыякта эле отурду эле ошо кыз? Кирип эле бул жерге отуруптур. Анан 8-ден бир 3-4 мүнөт өткөндө кирип, кечирээк киргендиктен мурун балдар келгендерди мугалим тиги компьютерлерге отургузуп аткан учурда келип бул жерге отуруптур дагы китебин алып чыгып, анан алып чыккандан кийин эле башын мынтип партага отуруп, башын партага коюп калды дейт. Анан байкап калып мугалим, Гүлзейнеп эмне болду деп сураса, мынтип унчукпай калды дейт. Анан чуркап келип эле жанына эметсем, башын мага мынтип жөлөп койду дейт. Анан маскасын, калың маска тагынып алыптыр, маскасын мынтип алдым дейт. Анан уже эсин жоготту дейт. Анан жерге түшүрүп, мындайынан оң тарабын көздөй кылып жаткырып, анан сразу эле тарбия завучту чакыргыла, медикти чакыргыла деп балдарды жөнөтүптүр. Бул деген майыптыгын билчүбүз. Биз аярмам эле кылчубуз. Ар бир предмет мугалимдер билчү. Анан ар кандай сөздөр айтылып атат, мен андай деп ойлобойм. Капа кылды, тигиндей, мындай деп эч кандай андай болгон эмес. Андан ары Гүлзенепти сактап калуу мүмкүн болбогонун кошумчалады. Скорый помощь келген жокпу ошондо, сиз чакырганда эч кандай келип мындай? Алып чыгып баратат, биз деген ошол чакырылган жерге барабыз деди да. Анан болсо мен айттым, мен өзүм тозуп алайынчы, жанында эле. Мен өзүм тозуп алам десем жок болбойт деди. Артынан барып поликлиниканын эле кыздар инспектор жаткырды. Аякта деген 5-6 медик бар экен. Анан аларга өткөрүп бердик. Анан кайра сиздер чалдыңыздарбы десем, уже чалынды деди. Чалынса машина жок деди. Ушундай дептир да. Анан ошол жерде да ата жүрүптүр. Бир эркек киши жүрүптүр. Ал дагы мен сотка менен чалдым деп айтты. Ошол болгону. Анан эле жаткыргандан кийин эле апасы артынан келди. Келди дагы кайра мен барып чалдым скорыйга тияктанчы. Келечектен дедим 3-чү жолу чалып атабыз. Келеби же, келбейби депчи. Биз поликлиникадабыз дедим. Может, запистер барбы, билбейм. Мен ошонтип айттым. Анан болсо келечектен вызов түштү беле деп өздөрүнчө ызылдап мага келет деген жок, келбейт деген жок. Телефонду коюп коюшту. Апасы өзүм лечение кылган врачыма алып барам, мага машина тапкыла деди. Анан жана информатик мугалим эшикке чыга калып эле бир киши кетип атыптыр, ошону токтотуп туруп машинаны медикти, апасын, кызын салып анан кетирдик.
ошондо кыз тирүү эле мияктан чыгып баратканда слабый болчу эмес. көзүн ачып өзү мындай эметип атты эле же? Бадар көтөрүп кеткен көзүн байкаган жокмун. Тиги атандан деле сурадыңар, ал деле айтты эме деп. Бирок жүрөгү токтой элек болчу э, мектептен Мен чыгып эч нерсе атканда. айта албайм да, медик эмесмин. Мен өзүмдүн милдетимди аткардым. Убагында реакция кылдык. Бул окуя боюнча айрым ата-энелер мектеп директорунун кызматтан кетүүсүн талап кылышкан. Дагы бир тарап директорду өз ордуна кармап калышы керек деген пикирде. Эгер мен балдарым бул жерден бүтүп кеткен, Кудай буйруса неберелерим чоңоюп келатат, эгер Жаңыл Муталиповна кете турган болсо, мен неберелеримди бул мектепке бере албаймын. Анткени деген бул жак айтып атпаймынбы, окуу жагынан дагы кайсыл жанагы конкурстар болсо дагы биздин мектеп биринчи местода, мына ата-энелер баары күбө болуп турат. Мен өзүмдүн оюм, жеке пикирим бере албаймын анда, эгер которула турган болсо. Ал эми бул окуяда Гүлзейнепке биринчи медициналык жардам көрсөтүүгө милдеттүү делген мектеп дарыгеринен комментарий алганга мүмкүнчүлүк болгон. Эч кандай эме бербейли деп азырчы. Биз азыр акимет барабыз ушакардан тартылганга. Аяка министр бүт баары барат. Эчтеке бере аласыз? Жерден ишиге бербейли деп атат. Бизге сүйлөнүп атат, ушакка чыгып кетип атат акиметке. Биле. Вообще бербейли. Вообще так бере аласызбы эчтеке? Жок, айтпайм эчтеке. Сиз кимсиз болсоңуз, сиз кимсиз? Чыгалып аткансыз. Биздин медиктерибиз, бирибиз врач, бирибиз медсестра.